Анан дагы ошо мен буну сураганым себеби кечиресиз, убакытты көп албайлы. Анткени биз кайда карыз алынган, кимдин убагында жейилген эл толук билиш керек. Мен ошону сурадым эле сизден. Себеби мына көрүп атасыздар, өзүңүз айтып кеттиңиз, Кытайдан алынган көбүнчө банкынан алынган деп. Бирок андан алынган карыздардын каяка кеткенине мына элди коомчулук азыр бүгүн дүрбөлөң салып атат. Буну сураганын себеби мындан ары дагы биздин кээ бир министрликтер, кээ бир жетекчилер ошондой жаман жолдорго барбаш керек. Себеби мына убагы келет экен, бүгүн карызды алып туруп, жеген ичкен, жеп ичип кете берет экен. Убагы биздин урпактар кийин төлөп калат экен. Мына биз төлөп баштабадыкпы? Эртең кайра биздин балдарыбыздан төлөй турган күн келет. Ошондуктан ачык, даана айтылса, эртең ойлонот эле. Биз мынтип жаап жашырып отура берсек, убагында алынган, анан эми төлөп атабыз, каяка иштетилген, максатсызбы, максаттуубу, биз ачык айтпасак, анда кете беребиз. Мына көрүп атабыз, мына 2 жылдан бери бийлик канчалык жанталашып, ушул коррупцияны жоюйун деген сайын күндө бирден коррупционер кармалып атат. Күндө эмне болуп атканын көрүп атабыз. Ар бир министрликте кандай коррупция болуп атканын аз деле көрүп атабыз. Ошондуктан да ачык айтыпсак жакшы болмок. Сизге рахмат. Андан кийинки суроом Алимжан Топчубаевич. Мына ошол эле азыркы сөзгө улайда, сиз дагы айттыңыз, мына 2 миллиард мамлекеттин акчасы деген бул көп акча. Муну бөлүп карасак, биздин канча социалдык объектилер бүтөт. Канчалаган биздин оор шартта жашаган элдерибизге социалдык үйлөр курулат. Сиз мындай эле оңой эле айтып койдуңуз да, мынча жейилген, мынанча жок, анан мынтик, тигинтик, до сих пор өкмөткө бердик, жыйынтык чыгып элек. Ар бир жеген адам жеген күнү кармалыш керек. Жеген күнү жооп бериш керек, мынтип күтүп отура бербестен. Эмне убакыт берип атасыңар, барып маселеңди чечип ал, мен сени мынча карызыңды таап койдум, бардагын тааныш таап, эптеп чечип, камалып кетпе деп. Аудит тапкан күнү бериш керек, сотко өткөрүп бериш керек. Эгер ошону далилдедиңерби күнөөсүнө, ошол күн иш козгош керек прокуратура. Сиз азыр иш козголуу жөнүндө такыр сөз айтып атыңыз. Мынанчаны жеп кеткен, бияктан мынча жейилген, тиги жактан мынча жейилген. Жыйынтык жок. Жемне кийинкилерге шарт түзүп берип атасыңар, биз айтып коебуз, жей бергиле, калаганың менен ошо жегендин жарымы менен кутулуп кетесиң деп. Мына чөткө айтыңызчы, канча кылмыш иш козголду ушул 2 миллиард жейилген боюнча. Азыр мен сизден мына 1-2 эле фамилияны сурайынчы, 1-2 фамилияны атап коюңузчу, хотя бы ушундай көп акча жегендердин. Бир эл билсин.